Урматтуу мусулман бир туугандарым, сөздүн тогу тер жери адамды эч качан ыраазы кыла албайсың. Адамды эч качан ыраазы кыла албайсың. Адамдарга бир жыл машина менен кой берсең, экинчи жыл келген учурда машинаны берип койду бербей койсоң, рахмат дебейт. Алысыраак барып туруп, бул былтыры койго кошуп, машинага кошуп кой дагы берген эле, быйыл кой берген жок дейт. Машинаны өзүнү берди дейт. Адамдарды эч качан ыраазы кыла албайсың. Адамдар жакшылыкты билбейт экен. Көп учурда урунчактыгы себебиненби? Молдолор, байкуш дамлылар, айылдын молдосу тынбай 10 жыл, 5 жыл университетте ар жерде окуп келет. Аллахтын сөзү бар тилинде, Кураны бар. Айылдын молдосу. Никеңди кыйып берет, балаң төрөлсө атын кой берет, азанын айтып берет. Өлүп калсаң көмөт ошо жаназаңды окуйт. Сени балаң төрөлгөндөн баштап, жада калса сен төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин сен менен чогуу болот, сенин кызматыңда болот ал молда. Анан молдолор тууралуу сөз кеткен учурда, айрыкча кыргыздарда молдо дегенде эле чала молдо дин бузар, молдонун айтканын кылганын кылба дейт. Чала молдо дин бузар дейт. Сен ошо чалачалык болуп ал. Сен ошо чалачалык эмессиң. Макул байкуш бир айып иш кылып коюптур. Бирок анын намазы бекем, орозосу бекем, кылган иштери бекем. Аны жамандап 100 жылга чейин жамандап өтөсүң. Сен туулгандан баштап өлгөнгө чейин сен жакшылык катырган адамды. Кийимин жамандайсың, сакалын жамандайсың, өзүн жамандайсың, топусу киреген дейсиң, апак топус саргарып кетиптир дейсиң, карабайбы экен дейсиң. Бул не иш кылат экен өзү дейсиң. Заманбап жашабайбы экен дейсиң. Кыргызча кийинбейби экен дейсиң. Өзүң Европанын ар кандай юбкаларын кийип алып, молдонун айтканын кылганын кылба дейт. Молдонун айтканын кылып жүрө берсең. Молдонун кылганын эч качан кыла албайсың. Кылам десең дагы сен. Сен 30 параны жаттай албайсың Куранда. 10 кыраттан ижаза ала албайсың. Көпчүгүңдү жерге суукка өткөзүп, тынбастан китеп окуй албайсың сен. Күн сайын 3 саат убактыңды китепке бөлө албайсың сен. Саалап бардык дүйнө жүз уктап жаткан учурда саат 2-3-тө туруп алып, дарат алып, музак сууга, тахажжуд окуп, эл жериң үчүн дуа кыла албайсың сен. Балаң үчүн дуа кыла албайсың сен. Анан молдонун кылганын кыла дейсиң. Кыламын десең дагы кыла албайсың сен. Сен ошон үчүн айтканын эле кылып жүрө бер. Молдонун айтканын кылганын кылба. Бул кээде туура дагы сөз.